курулуш товарларынын айрым түрлөрүн ташып келүүгө убактылуу трафиктик эмес чараны киргизүү жөнүндө токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын аймагына автотранспорттук каражаттар менен курулуш материалдарынын төмөнкү түрлөрүн ташып келүүгө ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 күн өткөндөн кийин 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салынган. Республика ичинде цементтин жетишсиздигине жана кымбатташына байланыштуу 2025 жылдын 12 майында министрлик кабинети оперативдүү түрдө убактылуу чектөөнү кайрадан алып салды. Бул туура кадам деп эсептейм. Анткени министрлик кабинети ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо иретинде аталган токтомду киргизилгендигин түшүнүп турабыз. Бирок бул жагдайда тескерисинче реакция болуп, цементтин баасы кескин түрдө көтөрүлүп кеткени байкалды. Менин суроо талабым аткаруу бийлиги бүгүнкү күндө цементтин баасы эмнеге көтөрүлүп кеттигини туура анализ кылыш керек. Ошого жараша цемент чыгарган заводдорду жана цементти саткан ортомчулардын ишмердигин карап чыгууну талап кылам.